Табас жайы өтө ысык, кышы жумшак болгон чөлдүү аймакта жайгашкан. Температуранын кескин өзгөрүшү, ошондой эле табигый кубулуштар жана эрозия күтүлбөгөн ландшафттарды пайда кылды. Алардын айрымдары миллиондогон жылдар мурун жаралган. Мисалы, кара таштар менен капталган бул аймак вулкандык активдүүлүктүн натыйжасы жана Поштесия деп аталып калган. Поштесия же Кара жер түштүк Харасан провинциясындагы Табастан 120 чакырым түштүктө жайгашкан. Мунун баары базальт, кадимки экструзивдүү магмалык тек. Ал базальт лавасынын тез муздашынан пайда болуп, жер бетине же ага өтө жакын чыгып, бул аймакты Табас геопаркынын кооз жерлеринин бирине айландырган. Табас округу геологиялык кубулуштар боюнча өлкөнүн таң калыштуу округтарынын бири. Чынында бул аймакка келген ар бир геолог таң калат. Анткени салыштырмалуу чектелген аймакта ал өтө жогорку сапаттагы сейрек кездешүүчү кубулуштарды көп көрөт. Андай кубулуштар өлкөнүн башка аймактарында болбошу мүмкүн. Ал эми кээ бирлери дүйнөдө теңдеши жок. ЮНЕСКОнун геопарктар менен иши 2001 жылы башталган. Геопарктар өткөн климаттын өзгөрүшүн чагылдырат. Ошондой эле учурдагы климаттын өзгөрүшүнүн көрсөткүчү болуп саналат. Ошондуктан алар жаратылышка багытталган туризмди өнүктүрүүдө жакшы кадам болуп саналат. Поштесия 4-түлүк мезгилдеги атылуулардан келип чыккан жана 400 чарчы километр аянтты ээлейт. Бирок анын базальт тектери негизинен болжол менен 240 чарчы километр аянтка чачырап кеткен. Табас геопаркынын дагы бир өзгөчөлүгү кара жерден жакшыраак айырмаланат. Ал жерге жетүү үчүн Табас Хор жолунда батыш багытында 50 километрге жакын жол жүрүүгө туура келет. Рельеф өзгөрө баштаганда биз эмне үчүн бул жаратылыштын өзгөчө, ошол эле учурда туздуу даамынан ырахат ала турган жер болорун айтышканын түшүндүк. Чор туздуу көл Ирандагы эң чоң туздуу көлдөрдүн бири. Тузга жана жымжырттыкка толгон бул сыйкырдуу плато Ирандын Борбордук чөлүнүн эң түштүк бөлүгүндө жайгашкан. Бул жандуу сүрөткө түшүү, кол издери менен кенепке басуу жана чексиздикке карай кең горизонтту көрүү сыяктуу. Бул кристаллдар кичинекей нерсе тийсе эле жарылып кетет жана биз жашап жаткан дүйнөнүн канчалык мурт экенин эске салат. Табас геопаркынын кызыктуу жерлеринин тизмесине кире турган көптөгөн кооз жерлер бар. Бирок биз зыярат кылуу үчүн сүйүүчүлөр тоосун тандап алдык. Кыязы качандыр бир кербендер менин артымдагы тоонун жанынан өтүп бара жатышып, ушул жерден 2 адам бири-бирине ашык болуп калган. Ал эми 2 башка кербен анын этегине лагерь уюштурушкан. Ошондуктан ал азыр сүйүшкөндөрдүн тоосу деп аталат. Бул көк айлануучу шар сырдуу жана таң калыштуу, азыркыга чейин уникалдуу жер. Бул эбегейсиз шардын чексиздигинде таң менен күүгүмдүн көлөкөлөрү биригип, жан дүйнөңдө ички күчтүү сезимдерди ойготот.